Мароккодо жер титирөөдөн 300 жакын адам каза тапты. Мароккодо күчү 6-8 балга жеткен жер титирөө болуп, кыйроодон улам кеминде 296 адам каза тапты. Мындай кабарды BBC радиосу Марокконун ички иштер министрлигине таянып жазды. Маракеш шаарынан 70 шакырым аралыкта катталган зилзаланын күчү 7,2 балга жеткен. Америка Кошмо Штаттарынын геологиялык кызматы жер титирөөнүн күчүн 6-8 балл деп баалаган. Жер титирөө жергиликтүү убакыт боюнча кечки 23:00 Маракеш шаарынан 70 шакырым аралыктагы Атлас тоолорунда болгон. Анын күчү Атлантика океанынын жээгиндеги Рабат, Касабланка жана Эсувейра шаарларында да сезилген. Маракеш ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген тарыхый эски шаар. Reuters агенттиги шаар жашоочуларынын маалыматына таянып кабарлагандай, жер титирөөдөн улам бир катар имараттар урап түшкөн. Агенттик алгач ондогон өлүм тууралуу кабарлады. Алардын көбү жетүүгө кыйын болгон тоолуу райондордо болгон. Кийинчерээк Марокконун ички иштер министрлиги бери дегенде 296 адам каза болгонун жана 153 жаракат алганын маалымдады. Маалымат булагы Азаттык. Москва шаарынын тургундары, сиздерге Казакстан чек арага, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. +7 926 125 0303. Кытайда 140 жыл мурун болгон суу ташкыны кайталанып, 102 адам жаракат алды. Кытайдын Гонконг шаарында жаандан улам болуп көрбөгөндөй суу ташкындап, шаар ичин сел каптады. Бир сутканын ичинде айрым райондордо 158 мм ашык жаан жааганын Кытай жалпыга маалымдоо каражаттары жазышты. Мындай катуу жаан 140 жыл мурун катталганы маалымдалууда. Суу ташкындын кесепетинен 102 адам жаракат алып, алардын 4-төө оор абалда. Гонконгдогу Саола тайфунунан улам мектептер жана ишканалар жабылып, жүзөгөн авиакаттамдар токтотулган. Жолдордо жана метро станцияларда суу толуп, жүрүүгө кооптуу абал жаралган. नहीं नहीं बच जाएगी डूबेगी तो नहीं